Мен бул эркин тоо гезитинде көп деле иштеген жокмун. Бирок ошо аз иштесем дагы эң биринчи ар бир адамдын жашоосунда, тагдырында эң биринчи иштеген эмгек коллективи бул өмүр бою жүрөгүндө калат болуш керек. Бул жерден мен улуу муундун бир башкача мындай турмуштук көз караштарын үйрөндүм. Анткени мен келгенде негизинен улуу муун иштейт эле. Анан алардан тажрыйба үйрөндүм. Анан жаза билгенди, анализ кылганды, чыгармачылык эмне экенин, чыгармачылык түйшүк, айторумдай бир гана чыгармачылык эмес, бирок турмуштук тажрыйбаны дагы көп ага эжелер үйрөнө алдым да. Эркин тоо сонун күндөр менен оюмда, эсимде калды, турмуштук жашоомдо. Анткени жаш болчубуз, анан келгенден кийин эле мага эркин тоонун бир 5-күн сайын чай иче берген адаты бар экен да, бир кабинет бар болчу. Тиги бурчта. Анан ошол жерге чай иче беришет экен 5-күн. Анан мага идиш жуудуруп коюшат эле. Эми жаңы келдим да. Анан сен жаңы келдиң, идиш жуу дейт. Анан мен баягы классикалык үйдө тарбиялангам. Анан анда неге качат элем деп анан идиштердин баарын жууйм. Анан аңгыча Разия деген кыз бар эле. Ал да келип калды, Разия Жошбаева экен. Анан экөөбүз болуп калдык. Анан ушу жаштардан экөөбүз идиш жуудурат. Анан бир күнү Разия да сүйлөндү, мен да сүйлөндүм. Ушулар жеп ичип алып анан плов алдырышат, жешет. Анан кайра идиш жуугула дейт. Анан биз идиштердин баарын жууп, тазалап, ушинтип ээрчебиз да. Анан 5-күн сайын азыр ойлосом, бул эркин тоонун абдан жакшы мындай жөрөлгөсү экен да, ынтымактын жөрөлгөсү экен да ошол кезде. Анан шатыра шатман отурушчу, анан бири-бирине бир туугандай мамиле. Ал канчалык деңгээлде азыркы эркин тоодо бар жогун айта албайм. Бул нерсе, бул жанагы 5-күн сайын чай ичкен нерсе, бул кыргыздардын канында бар нерсе, бул нерсе мен эми азыр баа берем да, бул ишеним. Азыр билбейм, азыр эми чай ичкенден да коркушат болуш керек, кээ бирлер алда кандай нерселер деп, бирок ошол кезде мындай чай ичүү бул мындай ишеним, көңүл көтөрүү, жылуу сөз арноо бири-бирине. Анан ошо менен баягы коллективдеги чыгармачылык энергетиканын булагы болуп берчү ошол чай. Кайсы бир деңгээлде трамплин болду, кайсы бир деңгээлде жана башта белгилебедимби, турмуштук бир тажрыйбасын үйрөттү. Эгер жашоомду толук карай турган болсом, эми анын проценттик көлөмүн бөлө албайм, бирок сөзсүз түрдө салымы болду. Жок деп айтыш туура эмес болот. Анткени ушул жерден ишимди баштадым, ушул жерден коллектив эмне экенин көрдүм, ушул жерден акыл насаат уктум, ушул жерден тарбияны баягы биз мектепти бүтөсүң, мектепти бүткөндөн кийин университетте окуйсуң, анан университеттен кийинки эң биринчи башталган эмгек жолуңда ар кандай адамдар кезигет да, жакшысы болот, туура эмес жүрүм-туруму болот, мээримин төккөнү болот, сени сындаганы болот. Мына ошол нерсени мен ушул эркин тоодон алдым десем болот, бирок чынын айтсам эркин тоодон мен өтө кыйналбадым. Наоборот, кичине эркерээк кызы болдум окшойт. Мен ошончолук эркин тоого отдача кылдымбы же ошончолук жактымбы билбейм. Айткан нерсесин баарын убагында аткарып койчумун же менин потенциалым, менин ресурсум балким туура келгендир билбейм да, бирок эч качан мен өзүмө замечание уккан эмесмин эркин тоодон. Эч качан негативдүү сөз уккан жокмун, эч качан мен интрига көргөн жокмун эркин тоодон. Эркин тоодон мен ошол чыгармачылык, анан шатыра шатман чай ичүү, анан кездең жашынакай тосуп алып, анан эч ким менен урушкан да жокмун, ушул эркин тоодон эч ким менен кармашкан да жокмун. Иши кылып бир мындай бир башкача аурада иштедим, кеттим. Анан сиз айткандай ийгиликтүү дегенге деле өзүм рахмат, бирок ошол ийгиликтин артында эмгек турат. Ал эмгектин артында
кээде кубаныч, кээде ый турат. Айрыкча аялдар үчүн өтө кыйын саясатта. Анан анын артында дагы өжөрлүк, көкбеттик, анан алдыга койгон максатыма жетем деген тынбаган нерсе турат. Сөзсүз ийгилик жыргап кунап эле келип калбайт, томолонуп эле келип калбайт. Айрыкча саясатта аялдарга кыйын, аны жашырбашыбыз керек. Мен көп нерсе өттү башыман. Турмушумда да өттү, жеке турмушумда өттү, саясий жолумда да өттү. Бирок мындайча айтканда аялдар эми баарын көтөрөт экенбиз. Кыргызда жакшы сөз бар го, ары карап ыйлап, бери карап күлүп депчи. Бирок акыры эгерде эң башкысы туура жүрсөң, туура сүйлөсөң, туура кадамдар жасасаң, ийгиликке жетет экенсиң. Анан дагы бир өзүмдүн бир турмуштук позициям бар. Эч качан бирөөнү жамандап, бирөөгө көрө албастык. Менде мисалы көрө албастык деген сезим жок да. Билбейм, мен Кудайга ушунча ыраазымын, ушул сезимди Кудай жүрөгүмө салып койбогондачы, менде жок. Мен ким өсүп келатса, ошол ичимен кубана берем да. Ушуну багам кадимкидей. Кээ бирөө мени тааныбайт. Спортто болобу, маданиятта мен ошонун фанаты болуп алам. Кадимкидей көз алдымда багып келе берем. Бирөө жакшы жазып келатса, мисалы айрыкча жаштардан, айрыкча аялдардан, ошону сыртыман багып, ошону фанаты болуп, ошого кейип кепчип, ошого сарсанаа чыдабай кеткенде жазып ийип, ага могу жерде монтуйбедиңизби депчи. Менде ушул нерсе бар да. Мен ойлойм, мындай ийгиликке жетиш үчүн да ички дүйнөнүн тазалыгы, ички дүйнөнүн мындай арулугу менимче чоң роль ойнойт болуш керек. Мен мындай бирөөгө мындай атаандаштык кылып деле жашоомдо бирөө менен атаандаш деле болуп көрбөптүрмүн өзүчө. Анан көбүнчөсүндө баягы эркектер, эми эркек да алар эркектик көз караш менен кичине аялдарды четтетип коюшат да. Айрыкча бизде саясатта чечим чыгарууга келгенде эми сен аялсың, силер эми экинчи орунда болушуңар керек дегенде эле эркектер менен атаандашып чабышып кеткен моментиң болбосо, ушул кезге чейин мен аялдар менен мындай атаандаш же болбосо урушуп же терең конфликтке барып көргөн эмесмин да. Көбүнчө аялдар, мен деле байкасаңыздар керек, колдоочуларым деле аялдар, чөйрөм деле аялдар. Мен жакшы көрөм да аялдарды. Айрыкча кыргыздын аялдарын айтып атпайбы, чет жерге чыккандан мен ушунчалык баа бердим. Биздин аялдардын тарыхты караганда деле Курманжан апанын жазылбаган, керек болсо кандидаттыгымды да бир момент алсамбы деп эл билбеген жерине чейин окуп, мен биздин аялдарга өзгөчө баа берем да. Мен жакшы көрөм кыргыздын аялдарынчы. Бул негизинен туура айтылган сөз, мындай тамыры терең, философиялык айтылган сөз. Бул деген, эгерде биз муну философиялык жагына карасак, дарак бир жерден көгөрөт деген, эми бул туруктуулукту билдирген, ары бери урунбай, кандай процесс болсо дагы өзүңдүн сабырыңды сыноочу, чыдамкайлыгыңды сыноочу процесс дегенди түшүнсө болот да, эгер философиялык жактан алсак. Бирок азыркы заманга шайкеш келген практикалык жактан алсак, албетте бул азыркы заманга туура келбей калат. Анткени дарак бир жерден көгөрөм деп отура берсең, сен процесстерден артта каласың. Өзү ар бир адам, мындай адамдын ичинде бир ойгонбогон таланттары, кыялдары, өзүнүн бир умтулуулары жашайт болуш керек. Анан ошол бир өзгөчө бир табигый мындай жөндөмдүүлүктү ойготуш үчүн саморазвитие, самосовершенствование деп коебуз го орусча. Ушул адам өзүн өзү өстүрүп, өзүн өзү өнүктүрүп, өзүн өзү изденип туруш керек деп ойлойм. Ошон үчүн бир жерден көгөрөм деп айрыкча азыркы заманда, мына глобалдашуу шартында, цифровизация, мына санариптештүү заманда, англис тили биздин негизги тил болуп келаткан заманда бир жерде көгөрүш керек дегенди мындай практикалык турмушубузга туура келбей кетет да. Анан айрыкча мен жаштарга айтаар элем, азыркы заманда дарак бир жерден эмес, бир нече жерден көгөрсө болот. Эгер жөндөмүң, билимиң, анан чыдамкайлык, сабырдуулугуң бар болсо, бир нече жерден көгөргөнгө мүмкүндүк алышса дейм да жаштар. Аскар
чоң атам ушул мындай күчтүү педагог болгон экен. Бир гана мындай тарбия бербестен ал үйдө керек болсо отурганда дагы тамак ичүүнүн эрежелеринен өйдө бизге үйрөтчү эле. Мисалы биз иерархия деп коебуз, ошол улуулата отурчу элек да, тамак ичкенде төрдө а киши отурат эле, анан чоң энем отурат эле, анан улуулата, анан тамак ичип атканда мынтип осанкаңарды түз кармагыла дейт эле, бул далыбызды. Анан колу бир адегенде мына азыр аябай актуалдуу болуп атат, колубузду жууп келип, түз кармап, анан тиги табактын тиги бетинен тамакты албагыла, өзүңөрдүн астынан алгыла, бычакты берип атканда мизи тарабын бербегиле, мындай бычак тарабынан бергиле, майлыкты берип атканда мындай үстүнөн алып туруп бергиле, тамак ичип атканда көп сүйлөбөгүлө, оозуңарга толтура жебегиле деп азыр ойлосом ушунчалык чоң турмуштук ресурсун балдарына, неберелерине берген экен. Ар бир саатым эсептелүү болчу. Мектепте абдан жакшы окуучумун, староста болчумун. Анан мен максатым ушу эмнегедир алар көндүргөн экен, ушу жакшы окуш керек. Анткени жакшы окуу деген мен ошол мектепте иштеп аткан чоң атамды, апамды, анан айыл өкмөттө болуп иштеп калды атам. Анан бул эле тушта айыл өкмөт болчу, ошол эми ал кезде айыл өкмөт сельсовет деген мындайча айтканда айылдын акими дегендей бир кабыл алынчудан, анан ошолорду уят кылып койбосом экен деп жанталашып, мындай ушунчалык аракеттенип окудум да. Анын ичинде мугалимдериме да ыраазычылык билдирем. МГУну бүтүп келген, ар кайсы мыкты ошол кездеги союздук өлкөлөрдөн бүтүп келген мугалимдер окутту. Ошонун баары эле айлана чөйрө, ата эне, үйдөгү тарбия бул баягы адамдын адам болуп калыптанышына чоң роль ойнойт экен. Кийин сен ошону коомго берет экенсиң, балдарыңа, элементарно балдарыңа берет экенсиң. Турмушка чыгып калсаң, кайын журтуңа берет экенсиң, кошуналарыңа берет экенсиң, досторуңа берет экенсиң, коомго берет экенсиң. Мен футбол ойнойт элем, баскетбол ойнойт элем, аны эсимде ушу 9-класстан боюмдун узундугунан эми ошол кезде резко өссөм керек. Физрук болуп, анан мен биринчи туруп, менден балдар туруп, анан футболдо нападающий деп коет. Ошол нападающий болчумун. Азыр да ошо футбол ойноп атып, жерден темир чыгып турган экен, ошо топту тебем деп, тиги бутумду мынтип ошол футболдон калган, бутумдун тагы. Анан азыр дагы ошо футболду көргөндө мен мындай эмем козголуп кетет да, ойногум келип кетет. Футболго кызыгам азыр дагы, бирок баары бир или каныбызда болгонго, менден кийинки инимдин кыз 9-класс футболго катышып жүрөт, курама командага кирем деп жүрөт. Фортепианода ойногондо абдан кыялданат элем. Анан биз илгери пионер вожатый деп койчу, ошол келип, жаңы эле бизге келип, анан жаңы үйрөтүп атканда турмушка чыгып кетти да, ала качып кеттиби, апакай болчу. Мен кичине кезинде кара кыз болчу, эми азыр деле карамын го. Анан мен мындай апакайларга абдан суктанчумун да, апакайлар мага укмуш бир дүйнөнү, ааламды көтөрүп ээрчитип жүргөндөй сезилип, анан ошол эжени азыр ойлосом апакайына кызыгып эле этегинен ээрчип жүрө берсем керек дейм да, эми азыр балалыгымдачы. Анан фортепианону бир аз үйрөтүп, анан жок болуп калды. Анан айылда эмне, андан ары фортепианону үйрөткөн эжеке деле табылбады. Ошол менен ал нерсем калып калды. Анан мына үйрөнөм, ана үйрөнөм, анан бул турмуш, тиричилик, бала бакыра, жумуш. Бирок азыр да фортепианону көргөндө колум кытышып, мындай кичине ойнойм, бирок өткөндө ушу Кузина Цуранчиевага чалып, азыр ойносом болобу десем, сиздин колуңуз уже катып калды, чыгач болуп калды дейт. Абдан көңүлүм түштү, ушунча жыл өткөрүп жибергениме. Мен биринчи билимим журналистика, андан кийинки дагы 2 билимим да чоң роль ойноду албетте. Анан бирок журналистика ошол эл өкүлү болгонго мындай эми журналисттердин эл өкүлү болгонуна эч ким таң калбайт. Тескеринче журналисттерден мыкты эл өкүлү болуп чыгып атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анткени журналистика дагы бул кайсы бир деңгээлде политологиянын бир тармагы десек болот. Анткени сөзсүз түрдө эл менен
ар бир катмардын өнүн угасың, ар бир катмардын жүрөгүнө киресиң, ар бир катмардын энергетикасын сезесиң. Анын ичине саясатчыдан баштап, мамлекет башчыдан баштап жөнөкөй керек болсо мындай жарма сатып аткан эжеге чейин баарлашасың. Ошол себептен алганда мына өзүбүздүн парламентти деле карасаңыздар, журналистика тармагынан келгендер биздин азыр кандай эл өкүлдөрү болуп атканын эми эл да тараза деп ойлойм. Бул жагынан алганда албетте баягы журналистика деген бул мындай кеңири көз караштарды кеңири камтыган, өзүңдү дагы кеңири ошого даярдаган тармак да. Анткени журналист, толук кандуу жакшы журналист бул бардык тараптан мындай эрудированный деп коет го кыргызча. Бардык тармактан кабары бар, кабары эле бар эмес, бардык тармакка көзү жеткен адам болуш керек. Ошол жагынан алганда мындай бир аз жеңил болот экен. Биз эми журналисттер микрофондон коркпойбуз, камерадан коркпойбуз. Аны жанымда эл өкүлдөрү деле өздөрү айтат, мындай билинип турат депчи, журналисттер келгенде камерага кантип иштеш керек, диктофонго кантип иштеш керек, же микрофонго кантип иштеш керек деген жөп-жөнөкөй коркуу, психологиялык коркуу абалың деле болбойт экен. Анан бул эми негизги критерий эмес, негизги критерий сенин аналитикалык процесстерге болгон аналитикалык көз караштарың. Эгер сен туура анализ чыгарсаң, демек чечимиң туура деген маселе да. Анан бул жагынан албетте мындай бир кыйла мындай окшоштугу бар экен да. Глобалдашуу маалында ушул интернет чоң роль ойнойт экен. Анан ушу санариптештирүү деп коебуз, онлайн деп атабыз. Ушул интернеттен ушу кеңири бизге мындай кулачын жайганына байланыштуу гезиттин деле ролу абдан ылдыйлап кетти. Анан мына мен өзүмдү деле алсам, албетте гезит окуган бул жакшы да, сенин аналитикалык ой туюмуңду өнүктүрөт. Эгер убакыт тапсаң, гезиттен маалымат алган жакшы болмок, бирок тилекке каршы ага мукташтык азыраак болуп баратат. Мен жеке өзүм гезит окуганга убактым деле жок. Бир сыйра баягы сайттардан маалымат алабыз дагы. Анан негизги тоготер маалыматтарды ар кандай агентстволордон, ар кандай сайттардан, жанагы Facebook, социалдык баракчалардан алып алабыз. Ошол менен сен маалыматка мындай тоюп калат экенсиң. Анан андан ары ошол эле маалыматты эртеси күнү же анын эртеси күнү периодика деп бекеринен айтылган эмес да, чыккан гезиттен окуштун уже зарылчылыгы болбой калат экен да. Ошол жагынан алганда негизги маалымат алуучулар бул социалдык сайттар. Анан гезитке караганда бош убактым болсо китеп окуй калсам деп жанталашат экенсиң. Окуй турган китебим абдан көп. Анан хотя бы күнүнө жок дегенде 10 барак, 20 барак окуп калайын деп жанталашасың. Анан тилекке каршы бул мындай замандын талабы ошондой болуп баратат. Гезитке болгон мукташтык бул азайып баратат да. Тарыхый китептерге көбүрөөк жакындап калат экенсиң. Азыр убакыттын өтүшү менен мурунураак көбүнчө адабий китептерге жакын болсом, азыр тарыхый китептерге көбүрөөк кызыгат экенсиң. Айрыкча дүйнөлүк тарых. Ушу тапта бир 8-9 класстан окугам. Чыңгыз Айтматовду азыр бардык акыркы ушу Жамиляга келдим, бардык чыгармасын 8-9 класстан кыргызча окугам. Азыр орусча окудум, бирок эмнегедир же анда балалык менен башкача, ошол кезде кабылдоо менен азыркы кабылдоо такыр башкача экен. Же азыр Чыңгыз Айтматов баягы эң алгачкы ранее повести деп коет, ошо орусча жазып аткангабы, же азыр биз турмушту башкача кабылдап түшүнгөнгө айрым чыгармаларын ошол эле бетме-бетти, ошол эле Ак эмени мындай орусча окуп атып, 2-3 жолдон ыйлап, ушунчалык өзүмдү карман албай, Ак эмедеги тиги баланын образын, аягында бала жанагындай тагдырга туш болгонун кайрадан окуп чыктым, бүтүп калды. Анан Черчиллди окуп атам азыр. Анан Султан Раев жакшы китебин белек кылган, 1 жыл, жарым жылдан бери беле окуй албай атып менен Жан жаза. Анда бүтүп калдым, түндө акыркы 2 барага калды окшойт.